Saat kança oldu? Siri, what time is it? It's 17:47. Oh, it's time to study English. Salam достор, англис тил окуу убактысы келип калыптыр. Биз бүгүн убакыт жөнүндө сабак өтөбүз. Ага чейин мурунку сабакта эмнелерди өткөн болсо, ошонун баарын бесира кайталап алалы. Даярсыңарбы? Кеттик. Эсиңиздерде болсо, мурунку сабактарда биз учурашууну, андан кийин сезимдерди, андан кийин болсо үй бүлө жөнүндө сандарды өткөнбүз. Ушуларды да жакшылап кайталап туруңуздар. Бүгүн болсо биз убакыт жөнүндө сүйлөшөбүз. Англис тилинде убакытты кантип айтабыз? Англис тилинде азыр саат канча болду дегенди What time is it now деп айтабыз. What time is it now? Кадимки саатты элестетебиз. Саатты айтыш үчүн бирок биринчиден англис тилинде санаганды үйрөнүш керек. А сиздер санаганды билесиздер. 1ден 12-ге чейин жакшылап санап алабыз. Кадимки эле саатты 2-ге бөлөбүз. Оң жак тарабын past өттү деген сөз колдоносуздар. Сол жак тарабына to калды деген сөздү колдоносуздар. Англис тилинде саатты айтыш үчүн кайрадан бизге to be'нин жардамы керек болот. Мунусунда жана жансыздарга колдонулган it деген ата точту колдонобуз. It is. Ар бир убакытта айтканда it is деп айтабыз. Азыр чогуу биргеликте саатты айтып көрөлү. Мисалы үчүн 12ден 5 минута өттү. It's деген сөз башында айтылат. Андан кийин канча минута өткөнүн айтасыздар. Мисалы үчүн 5 болсо it's 5 minutes. It's 5 minutes. Өттү деген сөз кандай болот? Туура past. Андан кийин саатты айтабыз. 12, 12. It's 5 past 12. 12ден 10 минута өттү. 5 деле 10 алмаштырып коесуздар. It's 10 past 12. 12ден 15 минут өттү. Англис тилинде 15 минутаны кыргыз тилинде чейрек деген деле англис тилинде quarter деп айтып коет. Ошо менен айтсаңыздар деле болот. It's quarter past 12. It's quarter past 12. Же болсо it's 15 past 12 деп айтсаңыздар деле болот. 20 минута өттү. Кана өзүңүздөр айтып көрүңүздөрчү. Туура. It's 20 past 12. Азаматсыздар. Эми 25 минута өттү. It's англис тилинде 25 кандай болот? 25. It's 25 past 12. Эми 12 жарым дегенди айтабыз. Жарым деген сөз англис тилинде half. It's half өттү кандай болот? Туура past. It's half past 12. 12 жарым. It's half past 12. Көбүнчө учурда half past менен гана айтылат. Жарым саат калды деп кыргыз тилинде биз айтып коебуз го. Англис тилинде көбүнчө учурда өттү деп эле айтылат. Past менен айтабыз. Эми биз калды деп to'ну колдонуп айтабыз. Англис тилинде өттүн айттык past'ын жардамы менен. Эми калды дегенди to'нун жардамы менен айтабыз. Мисалы үчүн саат 12:31 деп коелу, 31 болду. Бирок англис тилинде 12ден 31 минута өттү деп айтпайт. Алар 29 минута 1ге калды деп айтышат. Ошондуктан силер азыр 29 минутаны айтабыз, андан калды деген сөздү айтабыз, анан 1 деген сөздү айтып койсун. Мисалы үчүн it's 29 to 1. It's 29 to 1. Эми 25 минута калды деп айтып көрөлү 1ге. It's 25 to 1. Эми 20 минута калды дегенди силер өзүңүздөр айтып көрүңүздөрчү. Туура. It's 20 to 1. Азаматсыздар. Эми 15 минута калды. 1ге 15 минута калды. 15 деген сөздү англис тилинде чейрек деп кантип айтчык эле башында? Туура. A quarter. Ошондуктан it's a quarter to 1. Азаматсыздар. Эми 10 минута калды.
It's 10 to 1. Азаматсыздар. 5 минутта қалды. 5 минутта қалды бірге. It's 5 to 1. Тура. Эми англис тилинде так вакытты, мисал үчүн 1 болду, 2 болду, 3 болду деп ушундай айткыңыздар келсе, анда мектепте окуган чыгарсыздар, o'clock деген сөздү колдонуп айтасыздар. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. Ушундай эле айтып коесуздар, калганын өзүңүздөр айтып көрүңүздөрчү. Саат 10 болду. Туура. It's 10 o'clock. Достор, Кыргызстанда биз мисалы үчүн 12, 13, 14 деп 24кө чейин колдонсок, Англияда, Америкада, англис тилинде сүйлөгөн мамлекеттерде 12 чейин эле колдонулат. Күн менен түндүн айырмасын билиш үчүн алар AM жана PM деген сөздөрдү колдонушат. Азыр көрөбүз, кайсыл учурда AM деп айтабыз, кайсыл учурда PM деп айтабыз. Азыр силер элестетиңиздер, түнкү саат 12 болду. Түнкү саат 12 болду. Түнкү саат 12ден баштап түнкү 1, 2, 3, 4, 5 деп түшкү 11:59га чейин AM деп айтасыздар. AM. Түнкү 12де түшкү 11:59га чейин AM деп айтасыздар. Жана түшкү 12ден баштап кайра түнкү 11:59га чейин PM деп айтасыздар. PM. AM менен PM'ди айтканда o'clock деген сөздү колдонбойсуздар. Мисал үчүн, эртең менин жолугушум бар. 7 PM деп айтсам, бул кайсыл убакыт болуп калат? Эртең мененкиби же кечкиби? Туура, PM бул кечки. Кечинде менин жолугушум бар. Ушундай учурларда колдонулат. Бирок силер it's 7 PM o'clock деп колдонбоңуздар. Же болбосо it's 7 o'clock PM деп колдонбоңуздар. Бул туура эмес болуп калат. Эми келиңиздер чогуу практика кылалы. Азыр мен сиздерге саатты айтам, англис тилин айтып көрүңүздөр. 11ден 10 минута өттү. Туура. It's 10 past 11. Азаматсыздар, 11ден жарым саат өттү. Туура. It's half past 11. Эми калдыга практика кылып көрөлү. 9га 5 минута калды. Азаматсыздар, it's 5 to 9. 10 минута калды деп кантип айтабыз? 9га 10 минута калды. Туура. It's 10 to 9. Азаматсыздар. Well. Guys, we have learned so much, starting from greetings, feelings, and about the family. And today we have learned about saying a time. I hope you learned a lot. So if you have any questions, please leave in a comment below. And don't forget to subscribe. See you next time. Take care.